Ошондуктан пайгамбарыбыздын учурунда ушундай бир окуя болгон экен. Бир адам, пайгамбарыбыз билесиздер, исламдын башында хижрат парз болгон. Азыр бизге мисалы үчүн ажылык парз болгондой, исламдын башында мусулмандарга ашыкча бир амал парз болгон, ал хижрат деген амал болгон. Хижрат деген эмне десе, ошол Меккеден динин сакташ мүмкүн болбой калган, меккеликтер мусулмандарга ушунчалык кысым көрсөткөндүктөн, Меккеде мындан ары мусулмандар жашап динин сакташ мүмкүн болбогондуктан, Мадинага барып ошол жакта динин карманыш үчүн ошол жака адамдар көчкөнгө аргасыз болгон. Ошентип пайгамбар ошондо айткан, кимдин ушу көчүүгө мүмкүнчүлүгү болуп турса, көчсүн деген. Мына ошол учурда Умму Кайс деген аял болгон. Ошол Умму Кайс радиаллаху анха бул мусулман болгон дагы, анан кийин бул дагы хижрат кылам деп ошол учурда күйөө каза болуп калган. Күйөө каза болуп калганда мурун бойдок кезде баягы жакшы көрүп жүргөн бир адамы бар экен. Анан баягы адам күйөө каза болгондон кийин келеткен да. Келеткенде айтат: "Умму Кайс, мынакей тагдыр экен, эми күйөөң каза болуп калды. Мен сени мурунтадан билем, жакшы көрүп жүргөнүңдү билесиң. Анан кийин мен сага эми үйлөнүшүм керек. Мурун турмушка чыкканда мен анта албадым эле. Эми мына күйөөң өлдү, эми мага чык турмушка" дегенде, Умму Кайс айтат да: "Жок, мен сага чыга албайм" дейт. "Сен дагы эле ширкте жүрөсүң, сен дагы эле туура эмес адашкан, баягы буттарга сыйынган жолдо жүрөсүң. Мен азыр мусулман болгом. Мен Алла жолуна, ыйман жолуна түшкөм. Мен Аллах жалгыз, анын шериги жок. Мухаммед пайгамбар хак деп ишенген мусулман адам болуп эсептелем. Бир гана сен менин диниме кошулуп өтсөң, ислам динин кабыл алсаң, мен сага тием, болбосо тийбейм" деп койгон баягы. Анан алаңгыча жанагы хижрат парз болот. Хижрат парз болгондон кийин адамдардын бардыгы Меккеден Мединага хижрат кылып жөнөйт. Анан жөнөгөндө жана Умму Кайс күйөөсү өлгөн сахаба аял дагы, ал дагы Меккеден Мединага хижрат кылып жөнөйт да. Анан жөнөгөндөн кийин ар ким ар кайсы ниетте жөнөйт. Бирөөлөр Алла ошо динди сакташ үчүн, Алланын ыраазылыгына жетиш үчүн жөнөйт. Баягы эркек болсо, баягы Умму Кайсты сүйүп калган, мурун баягы илгери сүйүп калган, күйөөгө тийип кетип жетпей калган адам, ал дагы хижрат кылып жөнөйт. Меккеден Мединагачы элдин катарында жөнөйт. Бирок анын ниети Алла Таала парз кылгандыгы үчүн, ошол Алла Таала милдет кылгандыгы үчүн эмес экен. Анын ниети жөн гана ошол жана немеге Умму Кайсга үйлөнүш үчүн хижрат кылат да. Ошондо пайгамбарыбыз айткан: "Иннамал а'малу бинният". Бардык кылган мусулмандардын амалдары ниеттерине жараша болот. Кимдин Меккеден Мединага кылган хижраты Алла үчүн жана пайгамбар үчүн болсо, Алла пайгамбардан согунат. Ким кылган хижраты бир дүнүйөгө жетиш үчүн болсо, же болбосо бир аялды никелеп алыш үчүн болсо, анда ошонусун Кудай Таалам берет деген да. Ошентип кийин сахабалар тамашалап баягы кишини Умму Кайстын мухажири деп, Умму Кайс деген аялдын аты, Койстун апасы деген сөз, Умму Кайстын мухажири деп койгон экен да, сахабалар тамашалапчы. Ошондуктан аалымдарда ушул адат болгон, кандай гана амал болбосун, башында ушул ыхласты оңдошубуз керек.